Азыр презентацияны калганын Эленман Жапаров чыгарды да. Биз деле баягы башка өкмөттөр катары, сиздер катары эле биз дагы баягы айыл аймагына шайланып келгенде ушу элге кызмат кылалы, жерге кызмат кылалы, өзүбүздүн заманбап жаш энергиябыз менен жаңы идеялар менен иштели деген максаттын үстүндө баягы иш баштаганбыз. Биринчи маселе жарыктандырууну колго алайын деп чечкенбиз. Эми бизде жарыктандырууда жалпы долбоордун суммасы 1.613.000 сомдук долбоор болгон. Ошол долбоордо Жаңы жол Таштак айылдарын камтыган долбоор болуп, Жаңы жол айылынан 3 км, Таштак айылынан 2 км жарыктандыруу ишке ашырылды. Бүгүнкү күндө ушул жергиликтүү деңгээлде кызматтарды жакшыртуу долбоорунун алкагында элди таза суу менен камсыздоо долбоорлорун ишке ашырдык. 102 миллион сомдук ушул мамлекет тарабынан жана Ислам өнүктүрүү банк тарабынан дагы долбоор ишке ашырылат. Аны дагы көзөмөлдөп аткан ушул БМЖТ өздөрү кемчилигин айтып, кээ жерде сунушун айтып, бардыгын көзөмөлдөп атат. Сеңерди элге туура жеткизиш үчүн сөзсүз биргелешкен мониторинг жана баалоо топторун түзүш керек. Бул абдан силердин жардамчыңар. Ошол жерге баягы элдердин ичинен кошуп, элдер өзү карап туура жасалып атабы же туура эмеспи? Көпчүлүк учурда биз госзакупкага беребиз, анан поставщик башка жол менен кетип калат да. Айыл өкмөтү уже мындай эме кыла албай калган учурлар болот. Жолго сала албайчы. Ошол учурларда да иштейт. Анан өзүңөрдүн жумушуңарды ошо элге туура жеткизиш үчүн ошол топ сөзсүз иштеш керек. Бардык айыл өкмөтү иштеш керек да. Анан экинчиси, биз жана 24 жергиликтүү маанилүү маселе бар. Ошону карап туруп программа түзөбүз, бюджет ошого карап бөлүштүрөбүз. Бирок акча постоянно бардык муниципалитеттерде бардык көйгөй чечкенге жетпейт. Туурабы? Даже өнүккөн өлкөлөрдө да бюджет жетпейт. Ошондуктан жергиликтүү демилге деп мына элдин önүнө долбоор иштеп чыгып, Гамсумо бекиткен жобо бар, типтүү жобо. Аны сиздерге жөнөтөбүз. Ошол жерде ошол ар бир маселе боюнча конкурс объявлять этсе болот. Мен айыл өкмөтү бюджетте мына 100 000 карадым. Эл өзүңөрдүн кошумчаңарды жазып, проектиңерди жазып бергиле. Ичинен эң жакшысын тандап алалы деп туруп, эл менен чогуу ишке ашырганга, софинансированияны ачканга мүмкүнчүлүк берет бул. Только өзүңөр эле жаза бербестер. Ушул жерде Союз эл суу менен кызматташтыгы абадан бекем экени бизге билинди. Союз эл сууга чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Мындай иш-чараларды да далайын өткөзүш керек. Жана анын үстүнө биз отуруп алып эле слайд менен бизге тажрыйба алмашуу болбостон биз жеринде барып тажрыйбасын көрүп, ошол жумуш иштер менен таанышып атабыз. Бул деген эң сонун экен. Анткени дегенде жеринде барып көргөн, миң уккандан бир көргөн артык дегенде биз жеринде көрүп атабыз. Ошондуктан азыр бизге аябай таасир берип атат. Көп нерселерди өзүбүз алып атабыз. Биз да ушул жерден үйрөнүп, өзүбүз айыл өкмөтүбүзгө барып кыла турган иштер да бар экен.